жетекчилер, урматтуу айыл өкмөт башчылары, урматтуу бүгүнкү 22 жылдын жыйынтыгы боюнча коллегиянын катышуучулары, бүгүнкү Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрация коллегиясынын жыйналышына Кыргыз Республикасынын президентин Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнис Мукашбекович, Бишкек шаарында Кара-Кулжа ынтымак коомдук бирикмесинин төрагасы Токтосартов Камалдин Акунович, ошондой эле Байымбетов Жакынбек Мамадыевич, Кара-Кулжа районунун ардактуу атуулу Акимбаев Орозбек Кулматовичтер катышып жатышат. Андан сырткары ар бир тармактын мыктылары чакырылган. Ал эми райондун айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин төрагалары, жооптуу катчылары, ФЭП башчылары, райондук мекеме уюмдарынын жетекчилери, Капчыга Берки мектеп директорлору, ГСФ, ФАПтын башчылары жана айылдык маданият, китепкана башчылары чакырылган. Чакырылган жолдоштор негизинен келишти. Жыйналышта райондук мамлекеттик администрация жооптуу кызматкерлери толук катышып жатышат. Урматтуу жыйын катышуучулары, 22 жылдын ичинде райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө өздөрүнүн барандуу салымдарын кошкон атуулдарга район мамлекеттик администрациянын 22 жылдын 28 декабрь номер 01-12-442 буйругунун негизинде жылдын мыктыларына даярдаган номинациялар жана арда грамоталар даярдаган элек. Ошо тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда райондук мамлекеттик администрация буйругун окуп берүү үчүн сөз райондук мамлекеттик администрация аппарат жетекчиси Байымбетов Бакай Султанбековичке берилет. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өндүрүүгө кошкон олуттуу салымдары жана кесиптик ишинде чоң жетишкендер үчүн Мамытбек Жунусов атындагы Кара-Кулжа райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун каналуу бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыров Мамазакирге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы ардак наамы ыйгарылсын. Кайрымса Калдаров атындагы Балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун директору Шөкөев Мусага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардак наамы ыйгарылсын. Төрагасы Исраилов Акбаралиге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти ардак наамы ыйгарылсын. Исраилов Акбарали агабыз бүгүн Бишкекке иш сапарына кеткендигине байланыштуу бүгүн келбей калыптыр. Андан кийин ардак грамоталар тапшыруу үчүн сыйлыктарды Бишкек шаарындагы Кара-Кулжа ынтымак коомдук бирикмесинин төрагасы Токтосартов Камалдин Акуновичти чакырып алат. Кара-Кулжа районунун социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон чоң салымы, жаш муундарды тарбиялоодогу ийгилиги жана көп жылдык үзүлүү эмгеги үчүн Кара-Кулжа районунун ардактуу атуулу, ардак наамынын ээси Акимбаев Орозбек Кулматовичке Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Жана ошондой эле Кара-Кулжа ынтымак коомдук бирикмесинин төрагасы Токтосартов Камалдин Акунович тарабынан кадырлуу инсанын ардак наамы берилсин. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин буйругу
Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы үчүн Кара-Куз айыл өкмөтүнүн финанс-экономика бөлүмүнүн башчысы Абдрахманов Бекмамат Будуевич Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын отличниги төш белгиси менен сыйлансын. Президентinin Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу. Ош облусунун айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн Кара-Кошкор айыл өкмөтүнүн Кара-Кошкор айылынын башчысы Сопубеков Таалайбек Тойгонбаевич Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Ош облусунун коомдук саясий турмушуна жигердүү катышкандыгы жана жаштар саясатын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кара-Кулжа ТВ YouTube каналынын негиздөөчүсү, Ынтымак телеканалынын Кара-Кулжа районундагы корреспонденти Базаров Мирлан Муратович Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Ош облусунун айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымы жана айыл чарба азыктарынын көргөзмөлөрүнө активдүү катышкандыгы үчүн Алтын Азык бал өстүрүүчү кооперативинин жетекчиси Кара-Кулжа айылдык аймагынын 1-майыл тургуну Калыбек Беделбайга Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан мыкты бал чекимчиликке наамы ыйгарысын жана 2000 сом акчалык менен сыйлансын. Азиздер жана дүлгөлөр коомунун түштүк регионалдык башкармалыгы тарабынан райондун аймагындагы коомдун айрылуу катмары болгон мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга керектүү 500 000 сомго жакын 12-13 түрлүү жабдыктар менен камсыздагандыгы үчүн Кара-Кулжа азиздер жана дүлгөлөр коомунун төрагасы Алиев Абдулбакыт Бековичке жылдын төрагасы 2022 наамы ыйгарылсын. Спорт тармагынын өнүктүрүүгө кошкон салымдары жана жаш спортчулар тарбиялоодо жараткан ийгиликтери үчүн төмөндөгү машыктыруучулар Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары жана 3000 дүйнөлүк чемпионатта тарбияланган окуучусу 2-орунду камсыз кылгандыгы үчүн Кара-Кулжа айылдык аймагынын Кара-Кулжа айылынын тургуну спорттун самбо жана дзюдо боюнча машыктыруучусу Шаматов Эмиль Айдаралиевич. Волейбол боюнча Азиялык оюндарда тарбиялаган окуучусу алдыңкы орундарда камсыз кылгандыгы үчүн Чалма айылдык аймагынын Токбойтала айылынын тургуну спорттун волейбол боюнча машыктыруучусу Омаров Панышбек Адылбекович. Самбо боюнча дүйнөлүк чемпионатта тарбияланган окуучулары 1 жана 2 орундарды камсыз кылгандыгы үчүн Кара-Кулжа айылдык аймагынын Беймирза айылынын тургуну спорттун самбо жана дзюдо боюнча машыктыруучусу Чекиров Ишен Абдыкалыкович.
көтөрүүгө кошкон чоң салымдары Кыргызстандын желегин дүйнөлүк азиялык мелдештерде желбиретип, алтын жана күмүш медалдардын ээси болгон төмөндөгү спортчулар Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышсын. 2022 жылда Түркия мамлекетинде өткөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда көкбөрү боюнча мелдеште биринчи орунду багындырып, алтын байгени камсыз кылгандыгы үчүн көкбөрү боюнча Кыргызстандын курама командасынын оюнчусу Ылай Талай айылдык аймагынын Ылай Талай айылынын тургуну Замирбек уулу Таштемир. Жылда волейбол боюнча Бишкек шаарында өткөн Орто Азиянын чакыры кубогунда, Чолпон Ата шаарында өткөн Азиянын чакыры кубогунда биринчи орунду жеңип, алтын байгени камсыз кылгандыгы жана Бангладеш мамлекетинде өткөн 23 жашка чейинкилердин Азиянын зоналык кубогунда экинчи орунду ээлеп, күмүш байгени камсыз кылгандыгы үчүн волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын оюнчусу Чалма айылдык аймагынын Токбой Талай айылынын тургуну Жээнбек уулу Жантемир. 2022 жылдын ноябрь айында Бишкек шаарында өткөн күжүрмөн самбо боюнча дүйнөлүк чемпионатты 3-чү орунду ээлеп, коло медалы камсыз кылгандыгы үчүн Сарыбулак айылдык аймагынын Сарыбулак айылынын тургуну Эркебай уулу Бектел. Октябрь айында Испания мамлекетинде өткөн грэпплинг боюнча дүйнөлүк чемпионатта экинчи орунду ээлеп, күмүш байгени камсыз кылгандыгы үчүн Каракулча айылдык аймагынын Каракулча айылынын тургуну Жорокул уулу Куткелди. Каракулча районунун социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө салым кошкон, демээрчилик менен алектенген, өзүнүн ишмердүүлүгүндө жетишкендери жараткан, элдин саламаттыгын сактоо, агартуу, спорт, чыгармачыл жаатында ийгиликтерге жетишкен инсандарды аныктоо жана аларды шыктандыруу максатында Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын жылдын мыктысы номинациялары төмөндөгүлөргө ыйгарылсын. 2022 жылдын ноябрь айында Бишкек шаарында өткөн күжүрмөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээлеп, алтын медалды камсыз кылгандыгы үчүн жылдын мыкты спортчусу номинациясы Кызылжар айылдык аймагынын Кооч Ата айылынын тургуну Карыяев Дайырбек Үмүтбековичке ыйгарылсын. Жана 10.000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Бишкек шаарындагы Каракулча ынтымак коому коомдук бирикмеси төрагасы Токтосаров Камал Накунович тарабынан акчалай сыйлык берилсин. Жылдан бери чыгармачыл тармакта иш алып барып, Кыргыздын улуттук музыкалык аспабы комузду мектеп окуучуларына үйрөтүп, Каракулча районунун атынан областтык, республикалык иш-чараларда активдүү катышып, өзүнүн өнөрүн тартуулап келгендиги үчүн жылдын мыкты чыгармачыл инсаны номинациясы Кызылжар айылдык аймагынын Кайыңталай айылынын тургуну Абдыкадыров атындагы маданият үйүнүн ирим жетекчиси Кожобердиев Касымали Жолдошбаевичке ыйгарылсын. Жана Ысык Ата санаториясына жолдомо берилсин. Каракулча ынтымак коому пресс тарабынан сыйлыктар тапшырылсын.
өзүнүн аракети менен Каракулча айылдык аймагынын Биймирз айылында жүндүү жана пакты иштетүүчү цех ачып, кыз келиндери жумуш орду менен камсыз кылгандыгы үчүн жылдын мыкты ишкер айымы номинациясы Каракулча айылдык аймагынын Биймирз айылынын тургуну Матаева Айгүл Асановнага ыйгарылсын. Жана Каракулча ынтымак коомдук бирикмеси тарабынан сыйлыктар тапшырылсын. Борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Алайкы айылдык аймагынын Көкөрт айылында калкты керектүү азык-түлүк эл керектөө буюмдар менен камсыздап, жергиликтүү бюджеттин өсүшүнө салым кошкондугу үчүн жылдын мыкты ишкери номинациясы Алайкы айылдык аймагынын Көкөрт айылынын тургуну Уруков Майрамбек Жусуповичке ыйгарылсын. Жана Каракулча ынтымак коомдук бирикмеси тарабынан сыйлыктар тапшырылсын. Райондун аймагында Мериноз паралосунун асыл тукум мал чарбасын түзүп, малдардын асылдуулугун өстүрүүгө өз салымын кошуп, аз камсыз болгон жарандарга жардам берип, айыл чарба багытында иш-чараларда активдүү катышып келгендиги үчүн жылдын мыкты фермери номинациясы Эргеш асыл тукум фермерлик чарбасынын башчысы Эргешев Адилазиз Кыдырбаевичке ыйгарылсын. Жана Ыстык Ата санаториясына жолдомо берилсин. Сыйлыктар тапшырылсын. Өзүнүн каражатынан Каракулча райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштур жана каттоо бөлүмүнө заманбай имарат салып, жана эмерек менен камсыздап калкты телөөдө эң жакшы шарттар түзүп бергендиги үчүн жылдын мыкты демөөрчүсү номинациясы Каракулча айылдык аймагынын Каракулча айылынын тургуну Пазылов Темир Шайлабековичке ыйгарылсын. Билим берүү тармагынын өсүүнө салым кошуп, балдардын татыктуу билим алуусунун аракетин жумшап, география сабагынан окуучуларды жогорку деңгээлде окутуп, окуткан окуучулары Олимпиаданын 2019-2020 окуу жылында облустук этапта 1-чи орунду, 2020-2021 окуу жылында облустук этапта 3-чү орунду, 2021-2022 окуу жылында облустук этапта 1-чи орунду камсыз кылышкандыгы үчүн жылдын мыкты агартуучусу номинациясы Сарбулак айылдык аймагынын Тегерек Саз айылынын тургуну Эркинбаев атындагы орто мектебинин география сабагынча мугалими Ажмамат уулу Бекболотко ыйгарылсын. Жана Көгүлдөр Ысыккөл санаториясына жолдомо берилсин. Өзү жетектеген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун материалдык техникалык базасын чыңдап,
заманбап медициналық жабдықтар менен камсыздап, халыққа медициналық жардам көрсөтүп, талыкпай эмгектенгендиги үчүн жылдын мыкты дарыгери номинациясы Капчыгай айылдык аймагынын номер 12 бөлөлүк дарыгер тобунун клиникалык жетекчиси Капарова Аида Анарбаевнага ыйгарылсын. Жана көгүлдүрүктүү санаториясына жолдомо берилсин. Эмгек жамааты менен райондун кан тамыры болгон жол каттамдарынын жайылысы каптагында кыштын ызгаар чилдесинде күнү тейлеп, жолдордун абалын жакшыртып, өзүнө таалган милдеттерди тагат каргандыгы үчүн жылдын мыкты жетекчиси номинациясы 26 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Аттокуров Бакытбек Баязовичке ыйгарылсын. Жана көгүлдүрүктүү санаториясына жолдомо берилсин. Санарио аймак турак жайларды камсыздандыруу, малдарды идентификациядан өткөрүү, салык жана салык эмес төлөмдөргө берилген план тапшырмаларды аткарууда жана ички тышкы инвестициялар тартып, айылдык аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртууда жараткан ийгиликтери үчүн жылдын мыкты айыл өкмөт башчысы номинациясы Кашкажол айыл өкмөтүнүн башчысы Жаныбеков Адилет Жаныбековичке ыйгарылсын. Жана көгүлдүрүктүү санаториясына жолдомо берилсин. Ошондой эле райондук өнүктүрүү фонду аркылуу 8 долбоорду ишке ашырып, айылдык аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга аракеттери көргөндүгү үчүн Ылайтал айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошов Нурбек Жапашевич Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарымчылыктын ардак грамотасына сунуш кылсын. Берилген тапшырмаларды ыкчам түрдө аткарууга аракеттерди көрүп, айылдык аймактын инфраструктурасын жакшыртып, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн айыл өкмөтүнүн Алайкы айыл өкмөтүнүн башчысы Эргешбаев Бактыбек Абдылдаевичке Ысык Ата санаториясына жолдомо берилсин. Каралжы районунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өзүнүн салымын кошуп, милдеттерин так аткарып жаткандыгы үчүн мыкты жетекчиси номинациясы менен Кулбаев Тамир Садырович сыйлансын. Бул Каралжы ынтымак коомдук комитетинин төрагасы Токтосаров Акин Акунович тарабынан берилип жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу президиум, урматтуу коллегия мүчөлөрү, урматтуу чакырылган коноктор, жалпы агайын туугандар, эжелерим, абаларым өтө сүйүнүчтөмүн. Бүгүн ушу жылдын жыйынтыктоочу коллегиясында сиздер менен жолугуп сыйлыктарды тапшырып, эң баш болгон сыйлыктарды урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтен баш болгон сыйлыктарды алып атасыздар. Сиздерди Каралжы ынтымак коомунун менен жамааты, жалпы жамаатынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Будан ары ийгиликтер улана берсин, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, үй бүлөңүздөр менен бактылуу бакубат жашоо
жашаңыздар. Бүгін өзгөчө күн болуп атат. Анткени ушу биздин коомубуз Бишкектен ушундай бир миссия менен бизди жөнөттү. Чоң рахмат Дамир Садырбековичке, ал дагы ушу бүгүнкү коллегия чакыруу бизге жолдоп, ушу бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Сүйүнүчтүүсү арабызда сыйлык алган көп жаштар экен, спортчулар, социалдык, экономикалык багыттарды өнүктүргөн, жалпы өрөөндүн, элдин жалпы жашоосун бийик деңгээлге көтөрүп аткан биздин жаштарга жана ошо абаларыбызга чоң таазим этебиз. Будан ары дагы көптөгөн сыйлыктар келечекте күтүп турат, көптөгөн ийгиликтер күтүп турат. Ошону биз дагы колдоого баардык салымыбызды кошобуз. Ошондуктан мурдагы жылы биздин Байымбетов Жакупбек Мамадиевич деген агабыз мына жанында турду, буякта отурат. Коомдун бир маселеси болгон, кандай биз өрөнгө, биздин айылдарыбызга, биздин жерибизге, районубузга жардам беребиз деген. Бул жылы биз билим берүү багытын ошо тармагын көздөп, ошого бир ниет кылып жумушту баштап атабыз. Буюрса Кудай кааласа биздин уул кыздарыбызды 11-класстын бүтүрүүчүлөрүн ошо мамлекеттик тест өткөнүнө, ушу окуусун бүтүүрүнө даярдык көрүүнү бир чоң кадам таштайлы деп атабыз. Анын ичинде биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Тотаев Эрнис Мукашбековичке жана биздин Кулубаев Дамир Садырбековичке ушу ишти колдоп, бизди кошо алып барабыз деген жакшы кеңештерин айтып жана колдоо көрсөтүп атат. Чоң рахмат сиздерге. Будан ары дагы башка тармактарды өркүндөгөнгө буюрса дагы жамаат менен чечебиз. Эми бул тармакты дагы мен ойлойм Жакупбек Мамадиевич өз дагы сөз берсеңиздер терең түшүндүрүп берет. Жана кандай маселелер турган ошондой кичине чечимдеп коллегияда сүйлөшүп алсаңыздар жакшы болот эле, ал да биздин суранычыбыз. Өзгөчө ыраазычылыкты ушу Орозбек Кулмаматович мен аштам болот. Ушу аштама чоң рахмат. Аксакалды дагы биз Бишкекте урматтап сыйлап, Караолжан аксакалы, Кыргызстандын аксакалды урматтап сыйлап дайыма жүрөбүз. Ошон үчүн биз дагы бияка келип аксакалдын ишине көңүл буруп ушу биздин кадырлуу инсаныбыз деген наамыбызды тапшырып куттуктайбыз. Ашта өмүрлүү барыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сөздү анда ошо Каракулжа коомунун өкүлү ошо Жакпек. Урматтуу менин туугандарым, жерлештерим, арыбаңыздар. Жаратканга миң мерте шүгүр, бүгүн ушу аманчылыкта жолукканыбыз үчүн. Чындыгында бүгүн өзгөчө күн. Мына биринчи жолу Каракулжа ынтымак коомунун Бишкектен келип ушундай иш-чарага катышып атат. Дамир Садырбекович, сизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип, мына жана айтылып өттү, кыскача сүйлөсөм, бизде Бишкекте Каракулжа ынтымак коому бар. Анын мүчөлөрү бүт 12 айыл өкмөттүн тургундарынан турат. Анан мурун 20 жылдан бери ушул коом иштеп келатат. Быйылкы мына төрөгө жаңыдан шайланып азыр сөз сүйлөдү. Биз ушул Каракулжадан төрөлүп өсүп Бишкекте иштеп жаткан тургундар чогулуп элибизге, районубузга эмне жардам көргөзө алабыз, пайдалы тийсин деп мына ушул билим проектиси боюнча баштадык. Жалпы республикалык тестирлөө ЖРТ, орусча ОРТ деп коет, ошо ОРТга даярдыкты онлайн форматта өткөзүп берсек деген ниет кылып, баарыбыз финансы чогултуп, мугалимдерди жалдап, ошону баштаганы турабыз. Буюрса, Кудай кааласа жыйынтыгы болот деп ойлойбуз. Сиздер дагы мектептин директорлору, айыл өкмөттүн башчылары ушул биздин демилгени колдоп берсеңиздер,
бардыңыздар. Бардығыз чогуу ушул балдардын билим деңгээлин жогорулатып алсак, келечекке болгон бул чоң биздин кошумчабыз. Себеби билимдүү жаштар гана келечекти түзө алат. Ошол себептен ушул деңгээлге көтөрүлүп жатат. Андан тышкары биздин дагы бир топ иш-чараларыбыз бар. Именно социалдык багытта фаптар боюнча, таза суу боюнча аларды биз акырындан пландуу негизде иш жүргүзө беребиз. Акимчилик менен, айыл өкмөттөр менен чогуу иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Сиздерге мен кааларым ушул жакшы маанай менен сиздердин коллегия башталып атат. Ушул жакшы маанай менен эч кимди урушпай бүтөт деп ойлойм. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Дайыма бар болуңуздар. Кийинки сөз Каракулжа районунун ардактуу атуулу жана ошондой эле Каракулжа районунун аксакал намынын ээси Акимбаев Орозбек Кулматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу каракулжалыктар жана бүгүнкү коллегияга жылдын жыйынтыгын чыгаруу боюнча катышып отурган коноктор. Салт болуп калгандай эле жылдын жыйынтыгын кандай иштедик, кайсы жетишкендигибиз болду, кайсы кемчилигибиз бар, аны кантип оңдойбуз деген маслихат. Бул маслихаттын жакшы өтөрүнө ишенем. Себеби элдин, журттун пейили, ниети, максаты, эң сөзү бардыгы тең жакшылык, ийгилик, ынтымактык, биримдик. Ошон үчүн кеткен 2022 жыл ыраазы болуп кетип, анча-мынча көңүлгө жакпаган иштер, сөздөр, ийгиликтер, жакшылыктар дайыма силерди коштоп. Эми бир момент эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы болду деп былтыркы жылдагы Кумтөр кенин Кыргызстанга кайтара алып келүү менен, мамлекетке, элге кызматка коюу менен Кыргызстандын бюджеттик тармактагы иштеген адамдарынын бардыгынын тең айлыктары жогорулады. Пенсия пособиелер берилди. Ушунун өзү эле бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын мамлекетинин, өкмөтүнүн, жогорку кеңешинин, министрлик, ведомстволордун жетекчилеринин жасап аткан аракети элге дагы жакшыраак болот деген үмүттү пайда кылат. Мына илгери биз жаш кезде аксакалдар бир тентектик кылып койсоң, өп падарыңа наалат, жамандык көрбө, ниетиңен тап, пейлиңен тап деп коет эле. Мына бүгүнкү күндө Каракулжанын эли, журту ниети таза, пейли кенен, максаты бийик эл журт катары бир топ жакшы ийгиликтерди жаратып отурат. Эң негизги тилегеним мына ушундай сыйлык алгандарды куттуктоо менен сыйлык алгандар дагы көбөйсүн. Балдарыңар, кыздарыңар, неберелериңер өзүңөрдү тарткан элим, журтум дегенде жан алын аябай мээнет кылган адамдар болсун. Мына ошол жерде көптөрүңөрдүн атаңар менен, энеңер менен биргиштеген киши катары бүгүн залда силерди көрүп отуруп, ошо кишилердин тилегин берип Кудай, бүгүн силер ошолордун ордун басып, эл жакшылары, эл башчыларынын катарында отурганыңар мени кубандырат. Ошон үчүн силерге ырыс ынтымак, бакты таалай, ийгилик, жакшылык каалайм. Рахмат. Урматтуу коллегиянын катышуучулары, берди ошо сыйлык алгандарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Акыркысы болбосун, ошо келаткан 23 жылдындагы жакшы жыйынтыктарына жетип, калгандарыбызга дагы өрүсөчүн жакшылыктар менен бөлүшүп турайлык.